Түз эфирде күндеби маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ош шаарында 3 төрөлдү. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга Али, Айлин, Аманда деген ысымдар берилди. Бишкекте түрк мамлекеттеринин жасалма интеллект боюнча саммити өтүп жатат. Саммитке түрк мамлекеттер уюмуна мүчө Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Туркия мамлекеттеринен тийиштүү адистер келген. Жогорку кеңеш менен өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда жаңжал чыкканы турат. Бул тууралуу бүгүн парламентте депутаттар тарабынан айтылса, спикер өзүн бийликтин эрке баласындай алып жүргөн Нурдан Урунтаевге карын төктү. Жогорку кеңеште айдоочулук күбөлүктү 16 эмес 22 жаштан тарта берүү боюнча сунуш айтылды. Жаш куракты жогорулатуу менен жол кырсыктарынын саны кыскарабы? Быйыл жаңгактын түшүмү азайып, алармандардын суроо талабы жогору болуп турат. Ал эми баа өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат. Ош шаарында 3 төрөлдү. Бүгүн Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров 2 кыз жана 1 уулду жарык дүйнөгө алып келген. Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын жашоочусу 32 жаштагы Чолпон Садирали кызынан кабар алды. Мэрдин орун басары эне баланы саламаттыгын сурагандан соң Ош шаарынын мэриясынын атынан сүйүнчү акчасын берди. Белгилей кетсек, Чолпон Садирали кызы жолдошу Азамат Мусаевдин үй бүлөсүндө эми 5 баласы бар. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга Али, Айлин, Аманда деген ысымдар берилди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 9 октябрда өлкөнүн пошта кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда Кыргыз Республикасынын пошта кызматы кагазга кат жазып, же телеграмма жиберген учурлардан тартып бүгүнкү заманбап санарип тейлөө кызматына же электрондук коммерцияга чейин бүтүндөй бир доорду камтыган 145 жылдык узак жолду басып өткөнү баяндалат. Кыргызстандын эгемендик жылдарында башка тармактарда эле пошта кызматында дагы олуттуу өзгөрүүлөр башталган. Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк пошта уюмунун толук укуктуу мүчөсү болуп, башка өлкөлөр менен эл аралык пошта байланышын түзүүгө мүмкүндүк алган. Ошондой эле өткөн жылы Кыргыз поштасы ачык акционердик коому бүткүл дүйнөлүк пошта уюмуна мүчө өлкөлөрдүн арасында поштаны өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк рейтингде 98-орундан 29-орунга көтөрүлгөнү абдан кубанттуу деп айтылат мамлекет башчысынын куттуктоосунда. Президент Садыр Жапаров Байкар Technology директорлар кеңешинин төрагасы Селчук Байрактарды кабыл алды. Жолугушууда аскердик техникалык кызматташтыкты тереңдетүү жана коргонуу жаатындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Баарлашуунун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана аскердик потенциалын чыңдоого кошкон зор салым үчүн Селчук Байрактарды даңк ордени менен сыйлады. Өз кезегинде Селчук Байрактар мамлекет башчысына канаттарында Манас эпосундагы негизги учурлар чагылдырылган акынчы учкучсуз учуучу аппаратынын сувенир макетин тартуу кылды. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков 8 октябрда кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Эми анын арызын соттор кеңеши карашы керек. Андан соң Базарбеков арызын парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети карап, ордуна жаңы талапкер сунушталат. Төрагалыкка ким сунушталып жатканы азырынча белгисиз. 67 жаштагы Замирбек Базарбеков 2022 жылы февраль айында жогорку соттун төрагасы болуп дайындалган. Ага чейин 2020 жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалып, 2021 жылы июнь айында жогорку соттун судьясы кызматына келген. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү жогорку кеңештин депутаттарын тоготпой жатат. Парламентте бүгүн өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлдү. Ал эми спикер бул маселени чечүү талабы менен министрлер кабинетине кайрылып, өкмөттүн мындай бейит тартип мүчөлөрүн сөзсүз жазалоо керектигин билдирди. Болбосо парламенттин жазалоого укугу дагы мүмкүнчүлүгү дагы бар экенин эскертти. Андан сырткары жыйында билим берүү министрлигинин ишмердүүлүгү да эл өкүлдөрү тарабынан сынга алынды. Жалпысынан парламенттин бүгүнкү жыйыны ушундай нааразычылык кайым айтуучулар менен коштолду.
Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутаттар адегенде эле министрлер кабинетинин мүчөлөрү аларды тоготпой жатканына даттанып чыгышты. Алгач Марат Мураталиев МАМ курулуштун жетекчисинин орун басары өз укугунан аша чыгып, анын ишине кийлигишкенин айтып чыкса, Эрулан Көкөлов Минкап мүчөлөрү өз милдеттерин так аткарбай жатканын белгиледи. Биз эл менен өкмөттүн ортосунда көпүрөбүз, элдердин берген сунуштарын өкмөткө алып чыгып, ошону киргизип, анан ошонун аткарылышын карай турган органбыз да биз жогорку кеңеш. Бизде бир бийликтин бутагыбыз да. Анан ошол жерде бир Көпүрө базар деген айылдагы больницага кирип, министр здравоохранения менен кошулуп, элдин суранган, ошол жерде эл салынмак беле деген, биз өкмөткө жакшы сөздөрдү айтып, каалоо тилектерди айтып, ошол объекттин жанында туруп койсок, келе атсак, мага Гостройдун орун басары чалып атат, урматтуу төрага. Сиздер ал жерге эмнеге бардыңыздар деп. Бизге айтып атат начальнигибиз деп. Эмнеге киресиңер, киргизбегиле деп. Кабминдин буйругу менен деп, ушуну бир карап өзүңүз азыркы карас өкмөт келип калыптыр, ушуну чечип коюңуз. Биз депутаттар барып, эл менен каерде кааласак, ошол жерде жолугабыз, ал биздин түздөн түз укугубуз. Бир конфликт чыккан таттамы жогорку кеңеш менен кабинет министрлердин ортосундачы. Мисалы Камчыбек Кыдыршаевдин күнүгө бирөөнү камап атканы интернетке чыгат да. Садыр Нуркожоевич деле на местах силерди коюп, жакшы иштеп берсин деп атат. Болбой эле подводить этип атасыңар да. Коррупция бүтпөй атат. Эми мен түшүнүп атам. Камчыбек Кыдыршаевич баарын камап бүтө албайт, баары бирчи. Баары общий жардам беришибиз керек биз. Анан кийин бир жерге барып, жакшы болбой атат, могу жериңер десе эле туруп эле, ызырынып эле, силер киришпегиле, анан мынтпегиле, анан тиңитпегиле дегенде, мен айтып кетейин, мен эл өкүлүмүн. Мен жогорку кеңештин депутатымын. 5 жылга шайлангам. Дагы бир жолу айтып кетип атам, мага министрлердин кабинетинен өзүмө лично мага эчтеке кереги жок. Мен барсам силерге, мен элдин көйгөйү менен барам. Немени мамлекеттик кызматкердин этикасын силер бузуп атпайсыңарбы? Ал эми спикер Нурланбек Шакиев маселени чечүү талабы менен министрлер кабинетине кайрылды. Анда айрым өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңеш менен министрлер кабинетинин ортосуна ажырым салып жатканын билдирди. Ошондой эле баяндамачылар жыйындарга мыйзам долбоорлоруна даярданбай келип жатышканын кошумчалап, бейтартип мүчөлөрүн жазалоого чакырды. Министрлер кабинетинин айрым ушундай бейтартип, тентек мүчөлөрүнүн айынан бүтүндөй министрлер кабинети парламенттин ортосунда мамилеге мындай жарака кетип бир жагымсыз жагдайды түзүп коюуга негиз болуп калып атат. Ошон үчүн Бакыт Эргешевич, мына Акылбек Үсөнбековичке да айтмакпыз, министрлер кабинетинин ошондой жоопкерсиз мамиле кылган кабинет мүчөлөрүн сөзсүз силер тартип жазасына чакырышыңар керек. Болбосо, эгер силер жазалабасаңыздар, биз парламент биз жазалаганга укугубуз да бар, мүмкүнчүлүгүбүз да жетет. Депутаттар тарабынан айтылган нааразычылыктар боюнча өкмөт кызматтык иликтөө жүргүзөрүн бүгүнкү жыйынга келген Минкап башчысынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Азыр сиз айткан, Нурланбек Тургубекович айткан тапшырма боюнча азыр мен дароо эле тапшырма бердим. Ал ушу Таластагы болгон окуянын боюнча азыр мага кечке чейин айтат, кандай эмне болгон жагдайын. Анан биз кызматтык иликтөөн жүргүзөбүз, урматтуу коллегалар. Ага улай эл өкүлү Дастан Бекешев мектеп тартыштыгы боюнча маселе көтөрүп, аны чечүү зарылдыгын билдирди. Анда министрлер кабинети курулуш компанияларын үйлөр менен бирге бала бакча жана мектеп курууга милдеттендирген норма иштелип жатканын кошумчалады. Өзү негизи Бишкек шаарында эмес, азыр мына 200дөн ашык мектеп курулуш болуп атат. Биз бүт мурдагы долгостройдун бардыгын азыр каржылап атабыз. Ошон үчүн бул маселе, бул номер 1 туура түшүнүп атабыз. Кээ бир жерлерде мектепте көрүп атабыз, ал жерде загруженность аз болуп атат, кээ бир жерлерде перегрузка болуп атат. Аны да байкап атабыз. Ошон үчүн биз азыр мен сизге жогоруда айтып кеткен ар бир шаарларда же район центрлеринде эгерде көп кабаттуу үйлөр курулуп аткан болсо, канча адам көбөйгөнүн байкап, ошого биз милдеттүү түрдө ушундай норма киргизебиз. Андай кылбасак болбой калды. Ошону менен бирге бүгүнкү жыйында Билим берүү министрлигинин ишмердүүлүгү да сынга алынды. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Бишкек шаарында мектептерде 50 000 бала ашыкча окуп жатса, 33 000 бала бакчага кирүү үчүн кезекте турушат. Ага борбордо элдин саны көп болгондуктан улам окуучуларды белгиленген сандан көп кабыл алууга туура келип жатканын белгиледи. Биздин берген сурооңузга мен канаттана албайм. Реалдуу жашоодо элге билим берүү тармагынын акыбалы таптакыр башкача. Даярдыгы жок, ушундай реформаны баштап алдыңыз, азыр таптакыр акыбал өтө начар болуп атат да. Мисалы, сиз азыр айтып атасыз, балдардын ар биринин жөндөмдүүлүгү түрдүүчө болот. Мектепте китеп жок.
1 класстан 6 класска чейинки балдардын сиз койгон талап боюнча шарты жок. Азыр бүгүнкү күндө китеп жок да. Базарда сатылган китептерди дагы 1 жылдан кийин ал өзгөрүп кетет экен, кийинки жылы дагы жаңы сатып алыш керек экен. Биз деле билим алганбыз, бир китепти 10 жылдап тарбияланчу эле. Эми программа анда туруктуу болгон. Бүгүнкү күндө программа дагы анык болбой атат да. Андан сырткары МАМ курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаевдин да иш аракеттери жана анын жүрүм туруму да катуу сынга кабылды. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей, орун басарыңызды жөнөтүп, атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Биринчиден. Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. А көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат. Учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш-турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдоо жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Качан барыш, качан коюшту депутаттар өздөрү билет, өзүнүн округунда. Кулагыңызга күмүш сырга. Ага улай Борбор калаадагы азыр коомчулукта талкууга кабылган жол тыгыны жана жол кире акысын көтөрүү маселеси да көз жаздымда калган жок. Мына акыркы учурда силер дагы көп болуп атасыңар, бир нече жолу Жогорку кеңештен дагы бул маселе көтөрүлгөн. Бул автобустардын, айдоочулардын ушу автобустун айдаганы боюнча. Анан кийин накталай төлөм болгондо буларга тилекке каршы биз план койгонго муктажбыз да, себептен де сол чөнтөккө эми акчалар кетип аткандыктан биз план коебуз. Ошол планды аткарыш үчүн айрым учурда булар автобусту катуу ылдамдык менен айдап, бири-бирине тоскоолчулук кылып ушундай иштер көрүнүштөр болуп атат. Анан эл аралык тажрыйбаны көтөрсөк, негизинен ушул накталай төлөмдөр көлөмү мындай 100%, 200% жогору болот экен да. Ошондо элдер көбүнчө ошо накталай эмес төлөмдөргө өтөт деген максатта кылынып атат. Андан сырткары бул жыйында өкмөттүн кышка даярдыгы, кара түтүн, ТЭЦ, электр энергия жана социалдык бир катар көйгөйлөр көтөрүлдү. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. 2 жылдын ичинде Кыргызстан Казакстандан көмүр сатып алганды токтотот. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында Бишкектеги жылуулук электр борбору үчүн көмүр Кыргызстандагы кендерден жана бир бөлүгү Казакстандан ташылып келет. Маселен, быйыл 750 миң тонна көмүр Кыргызстанда казып алынса, 250 миң тонна Казакстандан сатып алынат. Буга чейин коңшу мамлекеттен жылына 400-500 миң тонна көмүр ташылып келчү. Жерде суроо туура алышы мүмкүн. Эмнеге жылга 400-500 миң тонна көмүр алат элеңер, быйылкы жылда эмнеге 250 миң тонна эле алып атасыңар деген. Өзүңөр билгендей, бизде Агулак разрези кирип, бул Миң Куштагы. Ошол разрез биздин өзүбүздүн ата мекендик көмүрдү өндүрүп, ошол көмүрдү быйылкы жылы ошол 180 миң тоннадан 200 миң тоннага чейин ошону ТЭЦке жагып көрдүк. Калориясы дал келди, ошону пландаштырып атабыз. Бизге урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы бар. 2-3 жылдын ичинде импорттон кетишибиз керек. Ошону менен пландар болуп атат. Дагы бир 2 жылдын ичинде толук импорт көмүр алгандан, Казакстандан көмүр алгандан биз кетебиз деп. Бүгүнкү күндө пландарыбыз бар. Салык декларациясын тапшырбаган жана туура эмес тапшырган 2511 адамга 6 миллион сом айып салынды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. 2024 жылдын 9 айында Кыргызстандын салык мыйзамдарынын аткарылышы боюнча, тактап айтканда, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин бирдиктүү салык декларациясын тапшыруусуна карата текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында 2023 жыл үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшырбаган белгиленген мөөнөттүү бузуу менен тапшырган жана туура эмес маалыматтарды көрсөткөн жалпы 2511 кызматкерлерге карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 438 беренеси негизинде укук бузуу өндүрүштөрү козголуп, материалдар сот органдарына кароо үчүн жиберилген. Натыйжада 1510 кызмат адамы жалпы суммасы 6 миллион 40 миң сомду түзгөн айып пул түрүндөгү жаза чарасына тартылышты. Ал эми калган кызматкерлердин иши кароо стадиясында.
Бишкектеги балдар клиникасында өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизатты урдоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Маалыматка ылайык 33 жаштагы адис 1340 ампуланы урдаган. Шектүү 2023 жылдан бери Бишкек шаарындагы балдар клиникаларынын биринде иштеп келген. Ал медициналык жайдын директорунун атынан жасалма ишеним каттарды даярдап, баңгизат жана психотроптук каражаттарды уурдап, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү соттук экспертизалар дайындалды. Ош облусунда диний окуу жайлардын директорлоруна чукул жыйын өткөрүлүп, Ноокат районундагы медреседе болгон каргашалуу окуяга байланыштуу диний окуу жайларга мыйзамдардын талаптарын аткарылуусун камсыздоо, ички тартиптердин көзөмөлдөнү күчөтүү маселелери талкууланды. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан билдиришти. Жыйынга УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы, Ош облустук милициядан жана Ош облустук казыятынын өкүлдөрү катышты. Облус аймагындагы медреселердин жана диний окуу борборлордун мүдүрлөрүнө диний окуу жайдын ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө жоопкерчилик менен мамиле кылуу, мыйзамдын чегинде иш алып баруу, студенттердин тиешелүү документтерин толуктоо жана сабактан сырткары убактарында көзөмөлдү күчөтүү боюнча түшүндүрүлдү. Мындан тышкары имараттарга видео байкоо камераларын орнотуу керектиги айтылды. 7 октябрда Ноокат районунун Мир Махмутов айыл аймагындагы медреседе 14 жаштагы бала бычакталып каза болгон. Жарандарга айдоочулук күбөлүктү 16 эмес 22 жаштан тарта берүү керек. Мындай пикирди Жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Эмил Токтошов айтты. Эл өкүлүнүн айтымында айдоочулук күбөлүктү ала турчу талапкерлердин жашы 22 жаштан жогору болушу керек. Андыктан ал айдоочулук күбөлүктү алуудагы жаш куракты жогорулатуу сунушун берди. Ал эми жаш куракты жогорулатууда жол кырсыктарынын саны кыскарабы? Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Айдоочунун жашы кичине көбөйсөк, 18 жаш эмес, 21-22 жаштан кылып. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында депутат Эмил Токтошов айдоочулук күбөлүктү алуудагы жаш куракты жогорулатууну сунуштады. Анын айтымында айдоочулук күбөлүктү ала турчу талапкердин жашы 22 жаштан жогору болушу керек. Жакында эле билесиз 18 жашка чыккан бала бир зоорага кетип бир кырсык болду. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул айдоочунун жашын кичине көбөйсөк, 18 жаш эмес, 21-22 жаштан кылып, ошо оюңуз кандай? Эми жаш балдарга каны суюк болот экен, чыгып эле айтат, немесин айтпай эле койгон элем, неме стаж болбойт. Ошон үчүн дагы оюңуз кандай? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Жеңишбек Жоробеков учурда айдоочулук күбөлүгүн 16 жаштан тарта алууга мүмкүн экендигин айтып, башкы максат авто мектептер менен тыгыз иштешип, аларды көзөмөлгө алуу керек экендигин белгиледи. 16 жаштан бери билесиз, Союз мезгилинен бери киргизген бул мыйзам, ошол мезгилден бери 16 жаштан бери келатат. Биз деле чын айтканда мектеп окуу жайында автошкола деп койгон. Ошо 16 жашта биз деле айдоочулук күбөлүк алганбыз. Эми ал жерде эң негизги жаш курамдыр эмес, айтып атпаймынбы, жанагы айдоочуларды даярдоо. Аларга жол коопсуздук эрежелерине өз убагында жеткирүү, экзамен, сынактар деп коебуз, жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүдөгү тыкыр көзөмөл жүргүзүү. Эми бул маселе боюнча дагы иштеп анализ жүргүзүп атабыз. Жол кырсыгынын катталышы айдоочулардын жаш курагына карабай тургандыгын адистер билдиришет. Анткени автомектептерде эрежелерди толугу менен окуп, сынакты ийгиликтүү тапшырып алса, жол эрежесин бузбай уна башкармак дешет. Бул жерде жаш эчтекени чечпейт. Мисалы 17-18 жаштан айдоочу болгонго мүмкүн. Бирок бул жерде сапаттуу окутуш керек. Ал жашынан эмес, мисалы 40 жаштагысы болсо да кырсык кыла берет. 40 жашта окуп право алгандар да кырсык кыла берет. Жол транспорт кырсыгын болтурбоодун эң негизги себеби биринчи көйгөйлүү маселе, мен мугалим катары айтсам, бизде доступ жок. Каерге доступ жок? Бизде ошол экзаменге даярдоого доступ жок. Ошол унаа мекемесинин сайты жабып алганда жабык. Ошол сайт ачык болуш керек, ачык айкын болуш керек. Ошол сайтка доступ жоктон биз даярдап жатабыз башка тесттерден. Бирок 100% олорго доступ жок алардын сайтына. Ошентип даярдап айдоочуларды окутуп, андан кийин гана право берсек, жол транспорт кырсыгы азаят. Буга чейин айдоочулук күбөлүк сатылып келгени баарына эле белгилүү. Алардан арылуу үчүн бир топ жыл кетерин өлкө башчысы Садыр Жапаров да кайрылуусунда белгилеген.
Ал эми авто мектептин мугалимдери бул көрүнүштөн тезирээк арылууга боло турган сунуштарын айтышууда. Ушул права боюнча өтө чоң көзөмөлгө мына 2-3 жылдан бери салынып атат, бирок жыйынтык болду. Болгонум деп айтыш эмес, болду. Почти 80-90% жыйынтык болду. Өздөрү өз күчү менен окуп калды. Мына өзүңүздөр да көрдүңүздөр, класстарга кирип, класстар толуу балдар. Мурунку илгери эч ким жок эле. Келсең, 2 адам отурса жок эле. Андан көрө окугандан көрө 1000 сомго, 2000 сомго сатып алам деген бүт калыптанып калды адамдардын башына. Жок, азандай токтогон, бардыгы окуп атат. Ана президент айтып атат, тура бир 60 жылда, 50 жылда кутулат экенби, ушундай окубай алгандарда. Анын кутулуп коюш жолу жеңил эле. Мына праваны 10 жылга срок менен берет. 10 жылдык срокту праваны обменге келгенде кайра экзамен тапшырат. Өтсө ала берет праваны. Өтпөсө кайра окуйт, ошол эле. Садыр Жапаров жол кырсыктары негизинен айдоочулук күбөлүктү окубай, сатып алгандардын айынан болуп жатканын маек берип жатып билдирген. Мындан улам жарандарга кайрылып, бул көрүнүштү токтотууга чакырган болчу. Агенттиктин жетекчиси алмашып, бардык райондордо автомектептер ачыларын кошумчалаган. Ал эми расмий маалыматка ылайык, өткөн жылы 64 миңдей машина каттоодон өткөн. Анын 7 миңден көбү чет өлкөгө чыгарылып кеткен. Былтыр жалпысынан 167 миң адам айдоочулук күбөлүк алган. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион. Шаардык кеңештерге шайлоого катышуу үчүн 39 партия талапкерлердин 188 тизмесин берди. Бул тууралуу бүгүн БШКдан билдиришти. Алар 33 шаардык кеңештеги депутаттык орундар үчүн ат салышат. Сунушталган 188 тизмеде жалпысынан 5119 талапкер бар. Алардын 3281 эркек, 1838 аял талапкерлер. Башкача айтканда аялдар сунушталган талапкерлердин 35,91% түзөт. Бул 5119 талапкер шаардык кеңештердеги 993 орун үчүн таймашат. 39 партиядан ынтымак 32, Жаңы Кыргызстан 30, Ишеним 15, Адилет 12, социал-демократтар 11 шаардагы шайлоого катышат. Таза коом, Ордо, Милдет, Эламан партиялары болгону 2 шаардык кеңештеги шайлоого гана катышат. 7 октябрда партияларга жергиликтүү кеңештердин депутаттыгы үчүн талапкерлердин тизмесин сунуштоо мөөнөтү аяктады. Талапкерлердин тизмесин каттоо шайлоого 30 күн калганга чейин 18 октябрга чейин аякташы керек. Кыргызстанда жергиликтүү жана шаардык кеңештер үчүн шайлоо 17 ноябрга белгиленген. Бишкекте түрк мамлекеттеринин жасалма интеллект боюнча саммити өтүп жатат. Форумга уюмга мүчө мамлекеттерден тийиштүү кызмат адамдары жана эксперттер катышууда. Анда учурдагы технологиялардын өнүгүшү жана жасалма интеллект боюнча жетишкендиктер талкууланып, пикир алмашуу орун алды. Бул багытта Кыргызстанда да алдыңкы жетишкендиктерин тааныштырууда. Урматтуу катышуучулар, конокто жана эксперттер. Сиздерди жасама интеллект боюнча технологиялар өнүккөн заманда кыргыз тилин өнүктүрүүнүн дагы бир жолу жасалма интеллектти биздин коомго киргизүү болуп калды. Ушул максатты көздөп Кыргызстанда алгачкылардан болуп кыргыз тилдүү акылай жасалма интеллекти 2023 жылы түзүлүп, прототиби ушул жылы жай мезгилинде коомчулукка тааныштырылды. Учурда долбоордун кемчиликтерин толуктоо жана бышыктоонун үстүндө жалпы адистер иштеп жатат. Акылайдын өзгөчөлүгү Siri же Alisa сындуу үн коштоочулардан айырмаланып, адам психологиясына байланыштуу суроолорго жооп берүүгө басым жасалууда. Чын айтайын, биз өзүбүздү Алиса же башка менен мындай салыштырбайбыз. Анткени акылай биринчи учурда бул жеке мындай психолог десек болот. Анткени бунун максаты ошо кыргыз тилинде сага жардам берип, андан кийин сенин баягы ар кандай сурооңо жооп берүү да. Албетте кыргыз тили мисалы башка тилге караганда салыштырганда абдан анча өнүккөн эмес, абдан чөйрөдө. Ошондуктан бизде кыйынчылык абдан көп болгон. Анткени биз нөлдөн баштап өндө кылдык, нөлдөн баштап жасалма интеллектти кылдык. Жасалма интеллекттин колдонмолору чексиз. Алсак технология билим берүү көйгөйлөрүндө чоң жардам бериши мүмкүн. Өзгөчө аймактарда мугалимдердин жетишсиздиги жана башка маселелер бар. Ал эми мындай технология окуучу же студенттин билим алуусуна да шарт түзөт. Андан тышкары ар кайсы багыттагы мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар үчүн керектүү система деп айтса болот. Ушул тапта Кыргызстанда жасалма интеллект инфраструктура түзүү боюнча ири долбоорлорда иштеп жатат. Ошол тарапта биз ушул Кореялык эл аралык уюму Койка менен бирге азыркы учурда мамлекеттик чоң дата центрди куруп өттүк.
биздин долбоорун алып калганда ушул дата центрге керектүү жабдуулар, серверлер жана башка маалымат иштетүү боюнча керектүү жабдууларды азыркы учурда камдоого дайынданып жатабыз. Ушул дата центрлерди ушул эл аралык стандарттарга ылайык кылып азыр дайындадык. Эми ошол дата центрди эми серверлер менен толтурабыз. Мы уже начали. Албетте биз жасалма интеллект боюнча программаларды түзө баштадык. Көбүнчө бул багытта нарындагы кампусубуздагы биздин окумуштууларыбыз иштеп жатат. Буга чейин айткандай бизде атайын компьютердик илим бар. Жана албетте биздин окутуучу профессорлор бул конференцияга катышып жасалма интеллект, кибер коопсуздук жана башка санариптештирүү багытталган ишмердүүлүктөрүн тааныштырат. Маалым болгондой бүгүн 9 октябрда Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин жасалма интеллекти боюнча саммити башталды. 2 күндүк инновациялык иш-чарада түрк тилдүү мамлекеттердин Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, жасалма интеллекти боюнча алдыңкы серепчилери, бизнес коомчулук, илимий чөйрө жана IT коомчулуктун өкүлдөрү катышууда. Я думаю, что сегодня мы много что узнаем. Бүгүн көп нерселерди үйрөнөбүз деп ойлойм. Түрк тилдүү мамлекеттеринин эксперттер ортосунда ой пикирлер алмашат. Бул бизге эмне бериши мүмкүн? Кайра кайталайм, пикир алмашуу, тажрыйба алмашуу, тигил же бул өлкөлөрдө эмне болуп жатканын, кандай мыйзамдар кабыл алынып жатканы айтылат. Мисалы биз учурда санарип кодексин алдыга жылдырып жатабыз. Бул биздин башка чөлкөмдөрдөгү кесиптештерибизди кызыктырууда. Сейчас продвигаем цифровой кодекс. Жогоруда айтылгандай саммитке түрк мамлекеттер уюмуна мүчө Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Туркия мамлекеттеринен тийиштүү адистер келген. Алар бул багытта жаңы демилгелерди киргизүүнү талкуулашууда. Ал эми Кыргызстанда санариптештирүүнүн жаңы ыкмаларын киргизип, өзгөчө коопсуздукту камсыздоо жана жумушту жеңилдетүү жаатында көңүл бурулуп жатат. Сонун эми мындай көп киши келе турган жай болгондуктан коопсуздуктагы жагын карайбыз. Ошон үчүн биз камераларды үйрөттүк. Бир мындай нерселер калып, анан ал бизге сигнализировать этет. Бир нерсе ээси жок турат, калып калды. Бул деген кооптуу нерсе болушу мүмкүн деп. Ошондой азыр иш алып барып атабыз. Андан сырткары биз жасап аткан азыр проектлерге дагы жасалма интеллектти киргизүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Мисалы биз Infodocs мамлекеттик система электронный документ обороты деп коет, мамлекеттик деңгээлдеги бул система. Ага дагы азыр ошол жасалма интеллектти колдонуу үстүндө иштеп жатабыз. Эгерде сиз менин машинам жөнүндө сурап жатсаңыз, биз пилотсуз өрт өчүрүүчү учактардан баштап байкоочу учактарга чейин дрондорду, чоң дрондорду курап жатабыз. Автономдуу технология алардын ичине буга чейин эле орнотулган. Эгерде алардын өркүндөтүүнү тууралуу айтсак, кырдаалды байкоо, учуу коопсуздугу үчүн колдоносуз. Пилотсуз учакка үн коштоо мүмкүнчүлүктөрүн кошуу жана ал адам учкучту түшүнүп, кандайдыр бир жол менен жооп берүү системалары каралган. Белгилесек, Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин жасалма интеллекти боюнча саммит өтүп жатат. Бул иш-чара өткөн 2023-жылы мамлекет башчысы Садыр Жапаров тарабынан жарыяланган. Саммит 2 күнгө белгиленип, эртең 10 сентябрда да уланат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Быйыл жаңгактын түшүмү аз. Тыйкандар токойлоруна чыкпай дагы коюшкан. Буга өткөн жылы жаңгактын 20-25 сомдон болгону себеп келтиришет. Мындан улам жаңгак базарларда соода солгон. Мурункудай тонналаган жаңгактарды кезиктирүүгө болбойт. Деген менен суроо талап жогору, баа көтөрүлгөн. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Жалал-Абад шаарындагы жаңгак базарда соода солгон. Бул жайга былтыры дыйкандар тонналаган жаңгактарды ташып келсе, быйыл жаңгак алып келгендер азчылык болууда. Мында ижара төлөп алып сатуу менен иштегендердин саны 30дун тегерегин түзөт. Алар сооданын эң кызыган киреше ала турчу мезгили өзеле деп кейип турушат. Негизги базарга жаңгактардын аз келгенин жол жээктеринде алармандардын көбөйүп кеткенин да себеп келтиришет. Карапайым эл 20 сомдон сатып калды. Бүт сыртка чыгып кетти былтырчы. А быйыл кичине пайдаланайлы десек, дагы жаңак жок. Анысы аз келгенсе бүт жолго чыгып алышты. Алар эч нерсе төлөбөй ала беришет. Төлөсүн алар дагы. Аларды жөнгө салыштын жолу бар. Бир 2-3 күн эле катар чыгып, чоң штрафтарды салсын эле. Анан кийин эле келип, кайсы жерде базар болсо ошол жерге келип калат. Көп элдер токойлоруна барып аптыр. Бирок жаңак 50 сом, дагы деле кымбат эмес. Анан азыр бардыгы жолго чыгып, ошол жакта бизге базарга келбейт, жаңак жок.
отурабыз. Биз аренда төлөдүк бул жергечи. Дегенменен быйыл жаңгактын түшүмү өтө эле аз. Дыйкандардын көпчүлүгү токойлоруна да барышкан эмес. Ал эми баа өткөн жылга салыштырмалуу жогору кармалууда. Сезон раса кызыган мал болуш керек эле. Мындай болду. Былтыр тонналап жаңгактар келип аткан э? Былтыр кумуш келчилерди, эмнелер толуп кетчилерди. Азыр мына жок, эчтеке. Баары жолго чыгып кетишти азыр. Жолдо болуп атат. Жолдо калармандар. Жолдо болуп атат азыр. Биеге келбей калды жаңы. Түшүм былтыркыдай эмес. Быйыл аз. 50% дагы жок да. 30% бар. Түшүм аз, келе аз. Жаңгактар кайсыл жактан келип атат? Жаңгактар Каралма, Архангел, Каду, Карамат, Орток, Кызылкыя, Көк Артөрөнүн баардык жаңгактарына уруп атабыз. Көк Артөрөнүн. Бирок баа бир аз көтөрүлгөн окшойт э? Былтырга караганда кыйла 2 эсе көтөрүлдү. 2 эсе. Баа жакшы, жаңак аз. Сооданын солгундугунан алуучулардын көпчүлүгү жумуш ордунда эмес. Ижарага алган орындуктары бош турганын байкоого болот. Мурунку жылдардагыдай маңыз ташыгандар да жок эсе. Ошого ылайык суроо талап жогору. Маңыз 100 сомдон 300 сомго чейин болот. Көпөлөк маңыз 300 болот, кургу. Сусу 250 болот, окчу маңыздар 200 болот. Быйыл соода бир аз солгун эмеспи? Солгун да быйыл. Көчөдөн жаңак кирбесе, аренданы төлөп коюп биз турабыз. Көчөдөн адамдар киргизбейт, алышып. Жолмо-жол маңыз алып, жаңак алышат, маңыз алышат. Базарга аренданы биз төлөйбүз. Алар иштешет бекер. Эле кетсек, былтыры жаңгактын түшүмү мол болуп, баа 20-25 сомдон көтөрүлбөй, жакшы сорттогулар араң 30-40тан сатылган. Менетине күйгөн дыйкандар көбүрөөк кирешеге чыгуу үчүн жаңгактын маңызын чыгарып сатууга аракет көрүшкөн. Ал арада жаңгакты малдарына жем кылып берген видеолорду тарап, бааны көтөрүү боюнча бийликтегилерге бир нече жолу кайрылуулар жолдонгон. Акча керек дыйкандарга деле. Эми кармап отургандан көрө сата берели деп сатышып атат. Жаңы жылдан бери да түштүбү ошондо? Ооба. Там 150 сом болчу, азыр өтө начар. 20 сом, 22 сом, 25 сом. Бул эмне деген нерсе? Бул картошка эмес да. Дыйкандар ыйлайт да айла жок. Мындай жаңак жагына кичине көңүл буруп көтөрүп берсе жакшы болмок. Балар мандап келсе болот эле. Биздин чоңдор үстүнө отуруп алып, биздин Кыргызстанда алган адам жок болуп атат. Өзбекстанда алып атат, Өзбекстанга ташып атат. Буна маңызды. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад. Кыргызстандык боксчулар Кытайдын Үрүмчү шаарында өтүп жаткан эл аралык мелдеште алтын медаль утту. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Медальдардын 2 алтын, 4 коло. Алтын байгени Анвар Ходжиев жана Санжар Сейдахматов уткан. Ал эми коло байгени Ислам Төрөбаев, Мирзахит Иманназаров, Сагын Сатыбалды уулу жана Бакыт Токтосун уулу тагынган. Ошондой эле бүгүн 9-октябрда 67 кг салмакта Алмаз Орозбеков алтын байге үчүн таймаш өткөрөт. 10-октябрь күнү орун ала турган Катар Кыргызстан беттешинде калыстар бригадасынын сингапурлук FIFA калысы Мухаммад бин Жахари жетектейт. Кыргыз футбол биримдигинен билдиришкендей, беттеш Доханын Аля Тумама стадионунда Бишкек убактысы боюнча саат 22:00 орун алат. Башкы калысты капталы сызыктарда анын мекендештери Абдул бин Абдул Хасим жана Энди Минтланд жардам беришет. VAR системасында япониялык адис Ида Жумпей иштеп, ага кытайлык Фу Минт жардам берет. Белгилей кетсек, беттеш 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-чү раундунун алкагында өтмөкчү. Регион телеканалының күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар ундашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.